Жумуштан өлө чарчадым. Бирөө менен мындай от души болуп туруп алып, жан дүйнөнү ачып, сырдашып сүйлөшүш керек болот. Эгерде сиз да чарчаган болсоңуз, анда биз менен чогуу жүрүңүз. Жан дүйнөнү ачып сырдашалы. Жана көрүүчүлөрү, мына ушинтип кайрадан YouTube желесинде сиздер менен жолугуштурганыбызга кубанычтабыз. Эгерде сиз жумуштан чарчап келген болсоңуз, бирөө менен өлө сүйлөшкүңүз келип жаткан болсо, анда бизге кошулуңуз. Биздин үчүнчү адам сиз болосуз. Бизде конокто ким десеңиздер, Арсен Максатбеков. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Урматтуу достор. Эфирге келип калдык кулай бир саат YouTube каналга. Респект менен маектешели. Жакында эле Айша тасмасына тартылдыңыз. Ага чейин тартылган тасмаларыңызды бир аз ачыктап кетсеңиз. Чочун киши. Мен билгенден. Сен билгенден чочун киши го. Негизи буга чейин негизи көп эмеге ойноп турмун. Краткометражный фильмдерге, то есть фестивальный кинода код. Көбүнчө бизден көрө албай калсын, мен даже өзүм көрбөгөн да краткометражный. Ал баягы Кыргызстан атынан жака сырткы чыга турган кинолорда ушундай. Уровень ошондой болду. Демек, Арсенди кыргыздарга караганда чет өлкөлүктөр көбүрөөк таанып калышы мүмкүн. Жаңыдан эшиктер сага ачылып келе жатат, сен жаңылышпайм. Кыргыз шоу бизнесинде, кыргыз тасма талаасында. Буга чейин өзүң театрда эмгектенгенсиң, актерлук билимиң бар. Анан Инстаграм баракчаңды барактап калдым, спортсмен да болуп кетет экенсиң. Ошон үчүн мен баягы башынан баштагым келип турду да, өзүң бала чагыңа кайтайлычы. Биринчи класс убагыңа. Эмнени кыялданчусуң, ким болом дечисиң негизи чоңойгонуңда? Кайсыл жакта чоңойгонсуң? Негизи мен туулуп өскөн жерим Нарын областы, Актар району, Чолок Кайың деген айылда туулуп өскөм. Айылдыкмын, чисто кровный айыл. Кийин шаарга келип Айылдыктар. Биз сиздер менен, мен да айылдыкмын. Шаарга келип орусча кошуп өтүп атпайсызбы? Ошол Чолок Кайың айылына төрөлгөм. Ошол жактан 7-класска чейин окуп, айылдан ортодон 1 жыл 2 жыл шаарга келип, шаардан окуп кеттим. Кайра эле шаар болчуда эмес, кайра айылга кеттим. Ошол эми сен айтып аткандай жаштайыман негизи спортко жакын болчумун. Анын үстүнө да менин үйдөгүлөрүм, то есть ата жактарым баары спортсмен, ошо спорт школаны бүткөндөр бар. Анан күрөшүп жүрүп анан ошентип 11-ди бүтүп шаарга баягы окууга тапшырам деп келгенде физкультурный академияга тапшырам деп келгем, күрөшөм деп. Айылдан райондон Акталага барып, кандай эме деп коет, мына квалификационный бу, типа орусча тилим келбейт да, айта берем, типа ушундай да, ушул сыяктуу книжка бар. Типа бул бала мондай турнирге күрөшкөн, мондай, то есть мондай жетишкендиктери бар. Кандидат мастер спорта деп бүт толук даярдалып келип шаарга келип анан физкультурага тапшыргандан келип мына тапшырам деп атканда үйдөгүлөр токто
бир сүйлөшөлү. Сен деген негизи аябай эме болчумун, бейбаш. Шок, а? Өтө бейбаш болчумун, бир башкача да. Үйдөлөр айтып калды эми. Шүкүлтүрдөн эми анын үстүнө тиги үйдөгүлөргө мындай информация жетип калган да, то есть ошол физкультурный академияда, спорт школада окугандар мындай жаман жолго кетип калат деген түшүнүктү алып калышса керек. Анан мен ага жөн эле койсоңчу, мындай жүргөндө эле мынча тентек болуп атасың, аяк барсаң бирдемени иштен чыгасың деп анан окутпай коюшту, тапшыртпай койду. Анан эмне кылам деп анан баягы август өтүп баратат. Уже сентябрда окуу жылы Сентябрда же окуулар башталат. Жетишпей каласың. Анан баарыңыз да билесиз го, Илим Алмаратов деген актер менин жездем болот. Илим Алмаратов жездем, Гүлжамал Мамытбекова жездең. эжем болот. Жакын жездең болот. Гүлжамал жен баарыбыз эле тааныйбыз. Кыргыз тасмалардын бардыгында. Жамал жен менен менин мамам экөөнүн аталары бир тууган, аталаш бир тууган да. Ошолор айтып калды, сунуштап калды. Арсен ушундай театральный окуу жай бар. Балким ошол жака тапшырып көрөсүң. Балким болуп кетсе окуп кетесиң. Бюджет аяктан баягы контракт жок. Ал кезде айылдан жаңы келсең баягы контракт окушта негизи кыйын болчу. Анан макул дедим да, анан ошол илим жездебизди ээрчип алып, анда драм театрга бардым, драм театрга барып кирдим. Ошо мондай шорта футболкачан футболканын ичинде аябай баягы күрөшкө фанатсың да, больная борьба деген мондай жазуу. Анан этажга көтөрүлүп эчтеке билбейм, театрдан эчтеке түшүнүк жок. Мен эң кызыгы кирсем Назым агай чыгып келатыр да, меңдеп айрыпчы. Анан Назым агай мурун кара жолдо дөңгөлөп бүттөй коркутуп да. Кирип барсам, Назым агай чыгып келатат. Шок болуп эле. Ушакта иштейби деп эстеген болот. Жүрү деп анан эстеге чыксак. Уже студенттерди кабыл алып, уже акыркы потоктор болот. Киргизип эле. Ой, каяктан келдиң сен? Баары ушинтип сүйлөшүп. Анда чыта документтериңди, то резюме чыта деп. Документтеримди чытадым, анан задание берди, тапшырма берди. То есть тамсил, анан этюд, анан монолог. Анан алып кеттим, анан ошо Илим агайыбыз даярдады бир жума. Мен биринчи экзаменге бардым. Өзүмдүн баягы даярданганымча болгон эмемди анан барып консультацияга ороттум, анан биринчи экзаменге бардым. Вроде жакшы деди, мындай жакшы даярданыпсың, ким даярдады деп аябай. Биринчи экзаменден өттүм, анан экинчи экзаменден тапшырып, экинчи экзаменден өтүп кеттим, анан эми жыйынтыгы чыгат деп калды. Анан бул күнү келесиңер деп. Бир жумадан кийин барсам баягы окуу өткөн тизме болду, каяктар эле ошондой. Ким өткөн. Барсам Кудай жалгап өтүп калыптыр. Демек бул баягы жашооңдогу бурулуш. Мондай да, мондай келаптыр эле, мондай 180 градуска поворот. Негизи баягы көп ырчылар, актерлор кичинекей кезинен мындай кыялданып, баягы мектепте эле сахналарда талашып, кандай бир иш чара болбосун мектепте ошол жерде аткарышып, сүйлөп чыгып, сен да андай болду белеңби? Жок, вообще андай эмес. Мен мисалы актерлук деген такыр ойлогону ойга келген. Мектепте мындай концерттер, андай бир иш чаралар болгондо мен жок. Мен мындай болчу мектепте. Мен районодан, Нарын областынан мен тияктан кат жазып туруп, мени алып кетишчү. Мен кетчүмүн ошо Нарынга жашачумун ошол жакта. Спартакиада даярданат деп сборго кетчүмүн 20 күн. Мектептен сурап, мен ошентип жүрүп эле окуум бүткөм негизичи. Мен мындай актерскийге эмем жок болчу. Анан бир эме бар эми, 11-дө өткөндө ырдаганмын эмеденчи. Выпускнойдон ырдаганмын. Кандай кабыл алышты эле? Ырдаганда уккум келбейт азыр десе. Баягындай негизи ушундай го. Үйүңдө эгер атаң спортсмен болсо, баламды спортсмен кылам. Кичинекейин ошентип тарбиялай баштайт го. Анан сен ошентип тарбиялай баштады да, демек ата жагың спортко жакын болсо, сен кичинекейиңден бокска үйрөтүп, чапканды үйрөтүп. Жок, мындай болуп калды эле. Эми баягы жашырганда биз баягы мамабыз менен атабыз эки башка болуп кеткен, биз кичинекейбиз. Анан мен тайкелер жакта өскөм да, анан баягы эме деп коет го, баланын өзүнүн дээринде ошол нерсеге менин каалоом күч болчу да. Өзүңдүн негизи. Өзүмдүн эле каалоом күч болчу. Мен училищага тапшырып өтүп кеткенден кийин деле мен жаныбызда эле Ишенал Арабаев атындагы университет бар да. Анан сабак болот, сабактын ортосунда 2 саат перерыв болот. Ошол убакта мен уруп барчумун тренировкага. Ал жерде ошо Арабаевда зал бар болчу. Ошол жакта тренировка кылам 1,5 саат. Кайда урган болчу сабакка кирем да. Анан аяктан дагы Бешиналева деген там да. Арабаевда агай көрүп калып, анан мынтип калдым ага. Каякта окуйсуң дейт. Мен театрда окуйм, ушундай десем, анан мындай кылалы, Арсен мындай жакшы күрөшөт экенсиң,
каалайсыңбы сени мен мындай эле эч нерсенин кереги жок, паспортуңду алып кел, мен экономика менеджментке Арабаевке отыргузуп коеюн, окууңду бүтө берет, сен биздин университеттин атынан университетке күрөшүп бер деп калды. Спорт жагынан. Спорт жагынан. Анткени ал кезде багы университетте болгондо канчалык багы университеттер, ушундай университетте көбүрөөк место алып, чечкендер болсо ошончолук статус көтөрүлөт экен да. Анан биринчи, экинчи курс 2 жыл подряд күрөшүп бердим. Подряд место алып бердим. Анан 3-чү жылы кол сынып травма болуп калдым, утулуп калдым. Утулуп калгандан кийин эле ошондон кийин эле мен пауза болуштум. Ошондон университетке да барган жокмун. Ага да бир аз тартынып калдык, чалып жүрдүм, этип жүрдүм. Ошо менен тиги театрга баягы окууга аябай койдум. Аралашып кеттим. Ошо менен Кызыгууң ал жака күчөп кетти. Ооба. Такыр оюмда жок. Актерлорду, баягы тааныган актерлорду өзүң айткандай драма театрдан көрүп, ошолор менен чогуу, ошолор сенин агайың, мугалимиң болуп жүрсө, кандай сезимдер болду? Кандай ойлор болду? Негизи мындайча айтканда, сен алардын фанаты болосуң да. Кара Жолтайдан Назым агайды мен деле негизи кичинекейимден көрүп аябай мындай башкача көрүп жүрдүм да көзүмө. Биринчи окуу башталды, сентябрь болуп анан. Эң биринчи киргенде эле бизди Эркин Эгембердиев агайыбыз, биздин кураторубуз болуп кабыл алган. Анан биринчи күнү эле бардык, баары эле баягы көп эле ал жерден бир 60% айылдан келген. Баягы айылдан келген кыздар деле бар. Кыздар баягы айылдыктан келгенин билгизбей, баягы шаарлык болгон кыздар бар. Мен монтип эле жүрдүм, мен башка эле планетага чыккандайчы. Анан кирген сабакка киргенден эле куратор Эркин агай келди. Анан Эркин агайды да мен бос салкындан көрүп, агайлар кинодон көрүп калчу. Кирип ушундай окутабыз. Кызыктай эле болуп жүрдүм. Анан сабактар ушинтип башталды, сабак өтө баштадык. Анан би сабак бар болчу, мындай лайсиначан билечүбүз. Лайсина кие албай канча ошентип баягы убакыт өтөрдү, анан бир эметип кеттим да, көнүшүп аралашыпчы. Анан биринчи сессия бүттү. Анан кышкы семестр бүттү, биринчи курсту бүткөндөн кийин анан ойлодум, мен ушунча аралаштым, мен такан сабак. Анан эле мага жоопкерчиликти ошондо алып баштадым. Анан өзүмө дагы аябай жагып кетти. Анан үйдөгүлөр да айтты, сен бала аябай өзгөрдүң баягы мурдагыдан. Анткени эми театрда барыңар эле билесиңер го, жазмай сабактарды эле ал жерде бүт практика, бүт иштешке эртең менен киребиз. Бирок кыйын, жазмай сабактар аз, бирок аябай талабы кыйын окуу жайда окуган. Биз 27 бала тапшырганбыз. Ошондон 10 бүткөнбүз биз. Аягында. 17 бала. Эми ал жерде эч ким сени монтип ассистение кылбайт. Ал жерден өзүң эле чыдабай кетип каласың. Анан мен негизи баягы драма театрдын мен тилекке каршы айта кетейин, бир арманым ошол театрда окубай калдым. Кыялдан жүрүп. Анан бирок бара берчүмүн. Ошо силер менен дос болуп калдым. Азыр группалаштарыңдын атын атап кетсең, көпчүлүгү баягы биз тааныган кишилер да, бул Арсендин группалаштары. Анан бир нерсени байкачумун да, театрга келген адам биринчи курсунда элечи, келгенде эле уже өзүн актриса же актер сезип мындай жылдыз оорусу менен ооруп кетет эле го студенттер. Башында эле ошондой сезимдер болду эле башында. Анткени баягы театрга келип, кинолордон көрүп жүргөн эле, мисалы үчүн Аскат Сулайманов, Камчы Сарбаев, Альбина Имашева, Анис Байкелерди только кинодон көрөсүң да. Чогуу тияка барып окугандан кийин эле уже биринчи курсту бүткөндөн эле аябай өзүн артист сезип элечи. Мен актёрмун деп. Биринчи курста эле. Биринчи курста эле уже анан эжелер айтып калчу. Силер эми азыр заслуженный артистсиңер да. Өзүңөр да аябай сезип атасыңар анан. Бир күнү анан мурдуңар агат, анан монтип кайра студент болосуңар депчи. Анан любой эле көп эле балада бар эми. Андай эмес. Демек башында болот экен ошондой эле бардык эле адамда. Бир эгасы жанат да келип туруп. Албетте. Анткени мен өзүм деле ошол өзүм бүткөн окуу жайга сабак бердим да, биринчи курстарга. Аларда деле азыр кээде ошентип карасаң, ошондой да. Карасаң, актерский эшиктен ойной коюшуп, мындай телдин астынанчы. Сценический движениедан мынтип баягы. Жөнөкөй эле жашоо. Бойларды коесуң го. Ошолорду парттан жазай коюп, какой-то бир нерсе болот да. Адам ичинде, мындай. Бул да балким баягы жакшы нерсе, балким жаман эмес. Анткени кичинекейинен ошондой биринчи курстан баштап даярдалса, анан акырын актер, актриса туура эле негизи келечекте боло турган кишилер барат ал жерге. Баягындай негизи сенин оюң боюнча мындай актер деген кандай болуш керек? Мен жеке оюм боюнча жана ошол түшүнүк менен азыркыны салыштырып кетели да. Аскат Сулайманов менен өзүң айтмакчы чогуу жүрдүң, кыргыздын бардыгы тааныйт, Альбина Имашева, алар кандай алып жүрөт? Негизи актер, актриса кандай алып жүрүш керек? Жеке менин оюм негизи актер бул маданият кызматкерлери деп атпайбы? Эми элдин күзгүсү деп коет го. Мындай
жөнөкөй адамдардан мындай айырмаланып турган адам болуш керек, албетте. Сөзсүз түрдө ооба. Албетте элдин көзүндө жүрөсүң, мисалы үчүн. Анан баягы эски түшүнүк бар биздечи. Бизде айылдага барсам ушинтип айтып беришет да, силер ичип алып ойномоюнча сахнага чыгарбайт экенсиңер деген нерселер. Урматтуу достор, айта кетейин, урматтуу туугандар, урматтуу көрөрмандар, баягы андай эски ойдон чыгыш керек. Азыр мисалы үчүн мен тааныган кандай десем, 5 маал намаз окуган актерларыбыз бар да. Анан мен жанагы ичип алып сахнага чыгып, аны жок ойной албайт дейм. Мен категорически 100% кошулбайм ал нерсеге. Актер деген кандай болуш керек? Актер деген химик болуш керек деп коет биздер. Актер деген бомуш болуш керек. Актер деген уста болуш керек. Баардык жагынан келишкен киши болуш керек. Мындай мен жеке оюм, актер деген мындай бир нерсеге колундагы башка чөйрөдөгү адамдарга күзгү боло турган адам болуш керек. Сүйлөгөн ишиң менен, сүйлөгөн сөзүң менен кылган ишиң төп келсе, не только жакшы актер эмес, жакшы адам да болуш керек. Жеке оюм анан жанагындай ар кандай жаман ойлор бар, ал нерселерге кошулбайм. Ар кимдин жеке ою бар, ар ким өзүнүн деңгээлинче ойлонот деп коет го. Демек актер эң биринчи орунда адам болуш керек. Адам болуш керек, универсал болуш керек. Группалаштарыңды айтып кетсең. Сен менен чогуу окуган группалаштарың кимдер? Азыр биз тааныгандардан. Менде чогуу окугандар азыр негизи баары эле тааныйт, баары эле баягы шоу чөйрөдө ушул маданият тарабында жакшы баягы кызмат кылып аткандар. Көбү Бакас бар. Бакас. Аты Нурлан. Бакас Нурлан десең. Бакас бар, Кубаныч Баркалбасов бар. Саламат Баркалбек чоо жумуштагы главный герой деген болгон. Тазима бар, Жанара деген группалашым бар, Кыргыз театрында актриса. Жанара. Анан ким бар? Мырза деген группалашым бар, алар Кыргыз театрында иштейт. Азыр жана Өч деген кинотасмада главный герой деген болгон. Ошол сен группалашыңбы? Ошол менин группалашым. Өч тасмасында башкарманды аткарган кызы. Анан калаган группалаштарым ошо Нурлан Бактыбеков деген группалашым бар. Ал дагы шоу чөйрөдө Тамада. Анан Кырсановдор диджей. Ошо калган эки кызыбыз бар болчу. Эки кызыбыз баягы өз жолдору менен турмушка чыгып, бул тармактан кичине сырткары болуп кетти. Калган ушул 8-өбүз окууну бүткөнгө чейин ошол чөйрөдө отабыз. Мен муну айтканымдын себеби бир кездерде ошол бардыгыңар баягы театрда кыялданып ушул кезде. Ушул учурду жетсек экен деген бир ой максат менен чогуу бир максатта жүрдүңөр да. Анан бириңе эрте келди, бириңе кеч келди. Мындайча айтканда азыр экөөбүз дос болуп кетебиз, теңбиз. Бир аз бирөөңөргө кечирээк келип калды, бирөөңөргө эртерээк келди мындай ийгиликчи. Эме болдубу мындай? Что-то мага келбейт окшойт. Не кылып атам, мен эмнени не кылып атам деген сыяктуу кайгыруулар, өкүнүүлөр. Жана айтып өткөндөй эле азыр сага эми ийгиликтердин эшиктери ачылып баштады да. Буга чейин балким баягы жашооңдо өкүнүп калдым. Мындай ойлор болот да. Көп кастингтерге барасың да, мисалы үчүн барып аттык, анан видео прова барасың, фото прова барасың, өтпөйсүң да. Өтпөйсүң. Үйгө келип ойлоносуң. Мен мурдум жок десең. Мен ошондой ойлор келет, конечно, ойлор келет. Мен муну сурагандын себебин айтып кетейин, анткени кече жакында эле бир иним аябай азыр айтпай эле коеюн, таанымал уже чыгып баштады тасмаларгачы. Ошол Эмилия Ченелевдин интервьюсун көрүп, ошондон дем күч алып, айылда жүргөн жеринен кайра келип улантып, азыр эми ийгиликтерди багындырып атат. Демек азыр биздин маегибизден дагы Арсенди көрүп, ушундай бир эмеде жүргөндөр балким дем керек. Респект. Баягы эрте учкан өрдөк баягы эме деп коет го. Чабал өрдөк эрте учуп деп койчу да, баягы. Ар ким ар кандай келет, мисалы үчүн. Мен ошол Эмилия Ченелев экөөбүздүн деле баягы сөз интервьюсун көргөм. Туура эле негизи. Башташ керек, но чадан келген нерсе жакшы да, то есть. Эпизодторго чөйсүң, рекламага чөйсүң, антесиң, мынтесиң. Мен мисалы үчүн Эмилбек айткандайчы, мен сөмкалардан акча алат дегенди кийин эле билдим да. Да? Мен акча алат дегенди кийин эле билдим. Мен мисалы үчүн бизде Кыргызбай Осмонов агайыбыздын жубайы Жумагүл деген эжебиз көркөм окуудан сабак болчу. Ошол эже айтчы, "Ай, сен деген азыр 30 жашка чейин муну бетиңди иште. Бекер болчу." Анан кийин 30 жаштан ошо бетиң сага иштеп берет акча. Дейчи. Анан туура эле негизи. Мен кээде ойлонуп кетесиң, неге мындай болуп атат, ушинтип эле жүрө бересизби спектакль ойноп деп элечи. Бир чет ал жагы деле баягы андай нерсени көргөн жакшы го деп ойлойм. Мен андай жилет этпейм.
азыр дагы ушундай баягы ушундай бул дүйнөдө жүргөн балдар болсо силерге айтарым күч керек, чыдаш керек. Бул чыгармачылык жолдо эми ушундай бирде болот, бирде болбойт. Мындай буюрса баардыгы өз обогу менен келет, ошол нерсе келген нерсени дагы туура кармап, туура багытта алып кетиш керек. Андыктан күч керек эң жакшысы. Аракетти токтотпош керек. Аракетинди кыла бериш керек. Эң башкысы аракетинди кыла бер. Анан баягы бир нерсе бир жылга токтоп калсаң эле болбойт окшойт деген нерсе болбойт. Аракетинди кыла бер. Кудай таалам канчалык мээнет кылсаң сөзсүз түрдө эмесин берет, акыбетін берет. Сону өзүң айткандай, чындап эле баягы могу бетке иштеш керек деген бизде ушундай түшүнүк бар. Бетке иштегенден кийин анан бет сага иштеп берет. Бирок ал бетке иштеш үчүн жашоо керек да кадимгидей. Курсактай болуш керек, ары бери басыш керек. Өзүң айткандай жакында эле билинип атпайсың бакчага түшкөнүнчө. Демек бекер түшүп жүрө берсең, акча албасаң ал жактан, же бул жактан акча албасаң, тиякта убактың кетет, бул жакта убактың кетет. Кантип жанбагасың? Үйүңдөгүлөр айтып баштайт го, иштебейсиңби сен дагы депчи. Да. Эми баягы акча алып турган жаңы эле эми баягы студент жаңы эле бүтүп анан эми акча албай вообще баягы бекер эмес эми. ЖМКга барганда 500 сом аласың, анан такси менен кетесиң 200 сом менен. Эртеси окуга келесиң, ошол да эми ошондой эле. Өзүң баскан турганыңды алып турасың. Анан эми ал студент кезде жаңы жумушка кирген кезде баягы үйдөгүлөр деле сен иште деп акча требует этпейт да, чтоб эптеп баягы эптештирип алсаң деп үйдөгүлөр деле ошентчү. Менде мындай болгон. Мен бир моменти кыргыз циркинде да иштедим, Жигитовкада. Циркте да иштедим мен. 2 жыл 3 жылдай деп аткансың. Конный акробат болуп, то есть ат менен трюк жасап. Анан театрда ошол моментте сен айткандай бир эме болду, убак болду 2 жыл. Эчтеке съемкага чыкпайсың, только театрда, циркте. Анан мен минтип айттым мамама, үйгө келип, мама, лучше мен чыгайын театрдан. 2800 сом айлык алчумун ай сайын. Театрдан 2800 сом айына. Айына 2800. Кайсыл жылы? 2018. 2018 жакында эле. 2800 айлык бул бир күндө жок кылып коё турган акча. О дейм, азыр 2800 сом азыр. Жакшы абед кылсаң 2800 сом. Жетпей калышы мүмкүн. 1,5 жыл 2 жыл ошентип иштедим. Бизге 500 сом которуп турчу да. Анан ошентип жүрдүм, үйдөгүлөргө айттым, анан мамам да аябай колдойт мени. Жок, иштей бер. Сразу эле каяктан монтип 20 000 сом айлык. Ошондой болот. Акырынан постепенно көтөрүлөт. Чыдаш керек, иштей бер. Мен ортодо эме деп жүрдүм. Циркте иштеп жүргөндө мага эмеге контракт чыгып калды, Кытайга приглашение келип калды. Цирк менен ошол жака иштеп келели деп. Анан ошентип кетсем, ана кетем, мына кетем деп эме болуп жүргөм. Мамам токтотуп койгон, кетпей эле кой, барбай эле кой, иштей бер деп. Эми мына Кудай берип, убакыт өттү, 2 жыл иштеп өттүм. Азыр Кудайга шүгүр, азыр мисалы үчүн жакшы деп атасың. эч өкүнбөйм. Театрда иштегениме, ошол жакта окуганыма. Анан сен айткандай кантип жанбагат болсун. Мен иштеп жүргөндө деле стройкада иштечүмүн, мисалы үчүн. Түнү менен иштечүмүн. Кошумча. Албетте, мен мисалы үчүн жумуштан уя албайм мен. Мен окуп жүргөн кезде, окууну бүткөндөн кийин деле көчөдө брусчаткалар коюлуп турат го. Брусчатка коюп иштечүмүн ошолордо менчи. Кайсы көчөлөрдүн сен койгонсуң? Кайсыл паркингти мен койгон брусчаткасын. Брусчаткаларына? Брусчаткасын. Мен андан азыр мен данный билем, азыр деле. То есть таңга амал туруп көчө чыгып барганга жумуш чыкса мен иштей берем. Мен аны бирөөнү урдаган жокмун, мисалы үчүн. Сон, демек баягы Кудайга наалы бербей, андан көрө аракет кылыш керек. Туруп жумушту кылыш керек. Бир нерсени байкадым, сага мындай колдоо бар экен бир жактанчы. Бул апаңдан. Негизи ушундай бир жолго түшүрүп, бир эме жолго түшүп алгычакты колдоо керек го бир адамдан. Жок, сенин колуңдан келет, сен кыласың деген бул апаң жашоодо. Кичинекеңден бери ушундай дайыма колдоп келет. Айтпай жүргөн сөзүңдү азыр бизден мүмкүнчүлүк камераны карап алып, апаңа айта берсең болот. Негизи аябай неме да, эмне деп айта албай турган деле сөзүм жок. Кудай шүгүр, бизде баары жакшы эле. Анан эми мынтип айткым келет. Мама, менден кабатырланмаңыз. Менде баары жакшы, мен деле ушул бир нерсе кылайын деп жанталашып иштеп, сизди келинди кылайын деп баягы аракет кылып жүргөн убагым. Сарсына болбоңуз. Ар дайым жүрөгүңдөз. Мен сизди жакшы көрөм. Сизден башка менин эч кимим жок. Кудай буйрса баары сонун болот. Эл караган бетиңизди такыр жерге каратпайм. Ушинтип суктанган, сыймыктанган уулуңуз болом, Кудай буйрса. Мен сизди жакшы көрөм. Бали. Апаларыбыз бар болсун. Дос кандай болуш керек жашоодо? Бардыгыбызда эле дос бар го, бирок дос кандай болуш керек деген суроо сенин оюң менен мындай жообун угайлычы. Кандай досторуң бар? Эми дос деген негизи көп санаалаштарым бар менин. Дос деп
айтыш кыйын негизи. Дос боло турган адам башкача болот. Жашоодо баарын эле дос деп кое беребиз, бирок мындай жакын досторуң бирөө же экөө эле болот мындай сырдаш. Кээде мынтип ойлоносуң. Эркек болгондон кийин ар кандай учурлар болуп калат, мындай какой-то бир кайгырып каласың, анан ойлойсуң менде дос барбы? Же кээде бир ар кандай видео көрүп каласың, ой тиги досум мындай кылып коюптур, анан дос мынтиптир дегенде анан ойлойсуң менде ушинтип турган дос барбы депчи. Анан эми менин оюмча дос деген бул баягы жаманыңды жашырган, жакшылыгыңды мындай ашырган, ар дайым жамандык жакшылыгыңда текесинен тик турган адам, сырыңды тең бөлө турган адамдар дос болуш керек. Анан менде дос көп, дос эмес, эми санаалаштар көп, жакын сүйлөшкөн. Анан аябай деле Жакын көргөндө кан досум деген андай деле дос деп эле эми айта албай коем, бул сөз эми аябай оор нерсе бул эми дос деген. Санаалаштарым бар, аябай жакын сүйлөшкөн. Достук деген нерсе, бул нерсе аябай бекем нерсе, бул кан дос деп коет го. Бар эми бир жакшы бир 2-3 досторум бар. Дос балдар деп эле коеюнчу, аябайламайм, санаалаштар дейчи. Дос балдар бар. Дос балдарым бар. Баягы кандай болгон күндө дагы кыйналган күндөрдө жаныбызда жүргөн балдар бар. Азыркы күнгө чейин жүргөн бар. Анан өздөрү кыйналып жүргөндө биз жанында жүрүп болуп кеткенде азыр тааныбай калган да балдар бар. Мен ошол нерседен көп чочулай берем. Анткени ошондой болуп калбайын деп. Мен сразу азыркы Саламат Калыбекұлы бар го, Саламат. Мисалы үчүн Саламат экөөбүз. Саламаттын жашоосун мен 5 колдой билем да. Анан Саламат экөөбүз мен билем. Азыркы күнгө чейин Саламатты кайтып берем. Саламат билесиңби экөөбүз Кыргыздардан жөө чыгабызда чуйски менен келатып, Асия князь атынан мынтип сүйлөшүп кетип баратабыз да. Акчабыз жок. Курсак ушундай ачкан. Экөөбүз түндө декорация коебуз сахнага Кыргыздарга спектакльге. 12-де чыгып, Общага өстө жөө көрөсүң. Ушинтип сүйлөшүп келатабыз. Мен саке деп коем. Биз ушинтип эле жүрө бербейбиз да туурабы. Ушул кетип баратканда бир күнү кийин экөөбүз деле сүйлөшөбүз, киного чыгып, съемкага түшүп, бизде эл тааныганда, өзүм точно сүйлөшөбүз деп. Ушинтип айтканым эсимде, анан бир жолу бир жерде Саламат экөөбүз отуруп, анан Саламатка айтып айтсам, билесиңби ушинтип сүйлөшкөнүбүз деп. Ал кезде Саламат да азыр деле аябай азыр дүңгөлөп болуп аткан убакта. Ооба да. Айтсам анан көзгө жаш алып Саламат. Ошол бирок бактылуулук сезимдер ошол негизи жашоодо. Кандай учур эсиңде калды эле ушул досуңдун бир мындай жашоодо болот го бир эсте каларлык сага жакшылыгы? Жакын досторуңдан. Өзүң күткөн эмессиң, бирок ушундай досторуң кээ бир учурда баягындай жакшы бир эмени тартуулайт го, сезимдичи, күтүүсүздөн эле. Жүрөгүңдөн ыраазы болуп каласың ошогочу. Андай нерсе антип көңүл алган нерсе көп эле менде негизи. Мисалы үчүн мен эң сүйүнүп калган нерсем баягы бир дос балам бар, атын айтпай эле коеюн, бүт эле тааныйт. Жер жүзүндө эле жүргөн эле бир бала. Биздин чөйрөдөн. Биздин эле чөйрөдөн, атын айтпай эле коеюн. Мамам туулган күнү болуп калды. Анан мамам туулган күнүндө мен акча жок. Бирок дос балаң билет. Анан мен ал вообще эсимде да жок да ал нерсечи. Анан үйдө отурабыз. Үйдө отурсак эле ошо дос балам жалгыз эле бир гүл, бир торт алып алып үйгө кирип калдыр, мамам туулган күнү. Ал мага да айтпайт, эч ким билбейт. Анан бир башкача ыраазы болгом, бир нерсе сразу жүрөктө калып кала турган нерселер бар го. Ошол нерсе итте эсимде калып калганда азыркы күнгө чейинчи. Анан кээде түшүнбөстүктөр болуп кеткенде сразу ошол нерсе эске келет. Ошол жакшылыгымды унута албайм да. Анан мен үчүн ошол нерсе аябай мындай көңүл жибиткен нерсе. Анан ал жерден мамамдын да аябай көңүлүн көтөргөн, менин да көңүлүмдү көтөргөн. Ошол болбогондо эми майда эле нерсе, адамдын көңүлүн унутулгус нерсеге алып келип. Дайыма эстеп жүрөсүң. Жашоодо бир нерсени кылып алып, өкүнүп, болду эми ушул нерсени такыр кылбайм деп. Бирок кайра кылып алган учуруң болду беле? Эмне болду эле? Эми Пенде адашат. Бардыгыбыз эле болду, ушуну башка кылбайм деп кайра кылып алып, кайра болду башка кылбайм деп. Менде мындай нерсе бар да. Балдардын баарын уруш керек, билбейм. Мен бирөө менен урушуп кетсем, бирөө көңүл ортолум эле. Эмоцияга алдырып алып туруп кылып аласың да, үйгө барып туруп ушундай жейм өзүмдү. Неге анттым? Унчукпай эле кетип калбайт белем. Өзүң ичиңден иттей жеп салам. Анан
эртеси дагы мынтип эмне деп сөз баштадым, бүттөй кыжылатчылык алып элем. Анан сен айткандай болду, вообще урушпайм этик менен. Дейсиң да ана кийин эле ал нерсе багы бир момент эмоцияң иштеп кетет да, кыйкырып аласың же болбосо бирдеме болуп кетесиң анан. Кайра эле баягы башым баягы биз эми баарыбыз жагынан төп келген адам эмеспиз да, ар бирибиздин кемчилигибиз бар. Менин ушундай кемчилигим бар эми кичине баягы кыялым эми өзүм негизи көп мындай сабырдуу өлө өзүм алып жүрөм, анан бир күнү могу тарс деп кеткен жайы бар. Кээде мынтип баягы жана айтпадымбы, бетке айтып иймей жайым бар депчи. Ошентип көп жаман көрүнүп калам. Анан баягы кагаз короп, анан да жымсалдап, анан баягы жашырып, типа анын артынан сүйлөгөн эмес, андай нерсени жаман көрөм. Анан ошол менин ошондой сапатым. Демек урушуп кеткенден кийин сөзсүз түрдө өзүң кайра өкүнөсүң, урушпай эле койбойсуң. Өкүнөм, аябай өкүнөм. Кайра кечирим сурай аласыңбы? Эми менде ушундай бир минус бар да, барып кечирим сурай албай кыйналам. Чоң иш бул. Менде жашоодо эмне кыла албайсың такыр десечи, мен айтам да, бирөөгө гүл бере албайм, анан биринчи барып кечирим сурай албайм. Мен үчүн эмне экенин билбейм, ошол нерсе бар, кичине. бирок баягы туура эмес кылып койгонду мен мойнума алам да. Эгер менден кеткен болсом, мен туура эмес кылам. Анан мен ошо WhatsApp'та жазалам да, бирок узун кылып турбу? Узун эмес эми баягы сөз менен айта албасам да. Досум кечирип койчу, менден кетип калды, туура эмес болуп койду десең, тиги деле ошол нерсени күтүп атканын билесиң. Анан тиги давай ха деп кылсмай жүрүп давай деп. Кайра беш болуп кетесиң. Ошон үчүн көңүлдө эми бул жашоодо эң башкы нерсе бар, көңүлдөн орутпай эле ар кандай убакта эмелер болуп кетет. Менин характерим мондай деп эле анта берген нерсе да болбойт. Андыктан кечиришели, кекчил болбой эле. Ичиңе кек сактаган бул нерсе бул оор алып келет. Андан көрө күлүп жашайын. Биздин маек ушундай болду. Андан сырткары биз айта кетчү нерсе, биздин Саулет аттуулардын баш көнөктөшүбүз, Саулет аттууларын алып жеңиздер. Саулет аттууларына терең ыраазычылык, биздин Тасмандагы традиция ушул. 18 күн, 20 күн ушул Саулет аттуулар менен кырсабызды тойгузуп, таттуулугун просто жеп көрөлүңүздөр, жеп көрсөңөр билесиңер. Сунуштайбыз баарыңыздарга. Респект жашасын YouTube каналына катталыңыздар, колдоо көрсөтүңүздөр. Биз силерге дайыма ушундай эркин маек куруп бергенге аракет кылабыз.